Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге так жана туура маалыматты берип кетейин деп чечтим. Бул жерде 2000 кыргыз иштебейт. Биринчиден. Экинчиден, ошол жерде күйгөндөр жалган кыргыздар эмес. Бул жерде бир палатка, эки палаткада кыргыз балдар жашаган. Ошо кыргыз балдардын паспорт жана буюм эчеси күйүп кеткен. Калгандары тажик, кыргыз жарандар болуп кетет. Биз жака консулство чакырдык, ошо посольство келип, полный чечип беребиз дешти. Ошого бир какой-то бир неме керек экен, справка негизинде бизге жасап берет экен. Чтобы күйдү, пожар болду деген негизинде бизге документ, паспорт жасап берет экен. Ана мына жалган видеолорду таркатып аткандар, шуну туура эмес маалымат бербесиңиздер. Себеби бизге эле кыйын болуп кетет бул жакта. 2000-3000 адам деп санын көбөйткөн кереги жок. Бул жерде ашып барса 500-600гө жетпеген кыргыздар иштейт. Калгандары ар тараптан келген башка улуттагы адамдар.